Кара сууда жашап аткан жарандар ыйлап атат. Матраимовдардын вотчинасы болду дейт бул. Матраимовдардын үйү болду дейт бул. Кара суу. Матраимов Раим деген бажынын замы бар экен. Бажычыларды алып келип иштетти дейт ошол убакта. Эми ар бир нерсенин чеги бар да. Ошонун негизинде Матраимов Раимдин да жоопкерчилигин кароого мен фракциянын чечимине киргизем. Ал киши бажыны жакшылап иштесинчи, бажыда эмне болуп атканын элдин баары жакшы билет. Ар нерсенин өз убактысы келет. Адам чектен ашпаш керек. Мен сиз жөнүндө кандай сөз болуп аткандарын Өмүрбек Токтогулович айткым да келбейт. Анда паскада түшкүм келбейт. Бирок биз отличие сизден Матраимовдор ал жерде Кара сууда көп иштерди жасап койдук. Мусулманчылыкта аны милдет кылган деген болбойт. Мамлекетке жардам болсун деп, мамлекетке жардамыбыз тийсин деп, биз ошол жерде Союз мэринен чагылбай аткан 30 километр жерди чаап, чоң Отсадыр каналы бар. 12 ай өкмөткө суу менен камсыз кылдык. Ал жерде айыл жерлерде бардык адептүү болсун, акылдуу болсун, арака берилбесин, жакшы жашоо болсун, Кыргызстандын келечегине жакшы бир салымын кошкон жаштар өтсүн деп биз ал жерге көп айылга кичи футбол боюнча футбол аянтчасын куруп бердик. Ар бир нерсенин чеги болот. Мен айтып коеюн дедим эле. Биздин артыбызда менен 45 миңден ашык шайлогон эл бар. 400 миң жашаган эл бар. Анан бул жерде айтыла турган сөзүм эсиле, бирок айтайын Өмүрбек Токтогуловичка. Биз 5 бакандай болгон эркек бир тууганбыз. Биздин акырат келтире албайсыз. Ошону бир жерде айтып коеюн дедим эле.